Ошо Линар эжекенин немеси менен мындай байланышкан негизи. Siz Şive'deyiz, Şive'ye bol işleyindeniz. Anam bu жерден qanday чечимге келдиңиz? Sizden сурап коеюнчу. Алат белеңиz. Мен кредит албайт деле болчумун. Себеби мисалы bir ayda 29 000 табат экен. Bir жылда 348 000 табат экен да. Анан бул прибыль, ал эми расход болсо bir жылда 312 000 болот экен. Ошондо канча 36 000 артып атат да. Менин финансым деген темасында 2 күндүк тренинг болуп атат бул жерде. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын буйрутмасы менен өтүп атат. Тренингдин максаты бул финансылык сабактуулукту жогорулатуу. Акча каражаттарын туура колдонуу, үйрөнүү, каржылык маселелерди түшүнүү жана мүмкүн болуучу тобокелдиктерден өзүн коргоо. Тренинг бул Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын улуттук банк тарабынан уюштурулган. Бул жерде катышуучуларга айтарым чоң рахмат, баарыбыз эле активный. Бул жерде мен үчүн тренингди өтүүдө өтө кыйын болгон жок. Анткени ар бир катышуучу бул жерден өзүнүн финансылык сабаттуулугун көргөзүп жатат. Ар бир задание берген сайын биз өтө турган, алдыда боло турган нерсеге чейин алып баратат да. Баарыңар активдүү катышып атасыңар. Чоң рахмат. Бул тренинг аябай жакты. Биз буга чейин акча менен тааныш болсок да, бирок кантип пайдаланыш керек, банкта акчаларды жалаң эле банкта барсак эле акча берет деп, ал жакта кантип иштеш керек, жана жашоо турмушта кантип колдонуш керек, ушу туура колдонуу максатында баардык жагынан маалымат алдык деп ойлойм да. Канча окуп эметсек деле, бирок унутуп коебуз да күнүмдүк менен. Анын мага аябай жакшы таасир берди да, бул тренинг аябай жакты. Ушул ишкер алса, албаса эле. Алса, албаса. Багы кредиттин немесин пайдасы жакшы эле болуп атат деп ойлойм. Себеп дегенде ар бир акчаны кандай туура колдонуу, туура жолго, туура нук менен колдонууну үйрөтүп атат. Бул жакшы деп ойлойм. Эгер ушул нукту кармап калсак, биз анда кирешеге гана чыгабыз деп ойлойм.